Салам, бул видеону көрүп жаткан UFC көрмандарына. Кечеги таркалган кабарлардын бири UFC президенти Дана Уайт. Аялы менен жакын арада аял менен ринг үстүндө өз ара күчтөрүн сынамакчы. Албетте тамаша достор. Бул сүрөт Дана Уайттын бетин аялы түнкү клуб ичинде чапкан видеосу таркалгандан соң бул сүрөт бардыгына таркап бир заматта таркап кетти. Себеби жаңы жылда атайы жакшы манайды билеп көңүл ачып жаткан эле Дана Уайт бул жерде аялы шапалак уруп манайдын белине тепти. Бул жерде шапалагына дароо мас учурунда байкабай Дана Уайтта аялына дароо сдачасын берди достор. Акыр түбү бул нерсеге өкүнгөндүгүн мойнуна алып өттү Дана Уайт. Жана аял эркек аялга кол көтөрбөө керек экендигин катарында мен да бармын деген сөздү айтып өттү Дана Уайт достор. Азыр уялып атам, 3 балам бар. Алар бул видеону кабары бар экендигин көргөн деп бул нерсени кайгырып Дана Уайт айтып чыккан достор. Мас учурда буга окшогон нерселер көп эле жолу болуп кетет достор. Бул нерсе таң калыштуу эле эмес. Жана алдыңкы убакыттарда достор эң сонун турнирлер күтмөкчү. Малса Real Life жана Лилия Топре экөөсүнүн кезешет. Бул мушкелерди тааныгандар болсо, булар чемпиондук үчүн барчу мушкелердин бири. Топре биринчи раундда нокаут кылышына ишенүүдө Real Lifе'те. Ал эми Real Life'та дароо жооп узаткан Топрега. Чүпүрөксүң, сени менен күрөшүп полду арчым деп эмнегедир намек кылган булар. Ал эми намек кылгандардын катарында экс-чемпион Джон Джонстан намек кылган кимдир бирөөгө. Албетте бул Нгано достор. Буйруса бул топ салашуулардын бири болушу күтүлүүдө достор. Алдыда бул нерсени күтүп калабыз. Ал эми 2023-жыл эң чоң мүмкүндүгү бар чемпиондукка. 2023-жылдын аягына чейин 77 килограмм салмактын чемпиондугу кимде көбүрөөк шанс бар экендигин таблицасы чыккан. Көргөнүңөрдү достор. Бул нерсеге кандай карайт элеңер достор? Силердин оюңарча бул нерсе туура таблица коюлганбы же катабы? Бул нерсени өзүңөр анализ кылып ажырата аласыңар. Эгерде бул таблица силердин да оюңарга топ келе турган болсо, бул нерсеге комментарий калтыргыла, оюңарды калтыргыла достор, сөзсүз түрдө. Мен күтөм.